بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Алла Таалаға мақтаулар, шүгірлер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салам, салауаттар болсын. Алла субханала тағала мейірімді, ұрайымды, боркер зат. Алла Таала біздің көзімізге көрінген жана көрінбегендин бардығын Алла Таала жаратты. Жана ошолорду көзөмөлдөп, ошолорду башкарып турчу Кудай Таалам. Алла субханала тағала мейірімді, ұрайымды, боркер зат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул канал Иманқазы уулу Кубанбай экөөбүздүн каналы болчу. Ошол байкебиз ушул кезге чейин жакшы акыл насааттарын айтып, өзүнүн ушул мекендеги жарандыгы укугу бар экендиги үчүн өзүнүн укугун айтып, акыл насаатын айтып келчү. Алла субханала тағала ал кишибиздин өмүрүн ушунча жазган экен, бул дүйнө менен коштошуп, акыреттеги жашоого кайтты. Эми биз мындан ары, мен Орунбаев Убайдулла, биз улантабыз иншалла, улантканга аракет кылабыз. Максат болуп жаткан жашоодо, жашап жаткан жашообузда баягы кара дуба менен, жин оорусу менен ооруган мусулман бир туугандарыбыз кыйналып жүрүшөт. Эми ошолор кыйналып динден түшүнбөй, эмне кылышты билбестен, баягы көз ачыктарга барып, дубаланып, ошо дубаны чечип бериңиз деп, ошолорго барып кайрылышып жатышат. Негизи Кур'ан бул Аллах субханала тағаланын келеми. Бул Кур'анда толук шифа бар. Кайсыл бир оору, бөйрөк оорусу болсун, баш оорусу болсун, жин оорусу, кара дуба болсун, кайсыл оору болбосун, ушул Кур'ан аяттары менен даба, шифа тапкан болсок, иншалла, бул Кур'анда толук шифа бар. Ушул Кур'анга кайрылып, Кур'ан менен өзүбүздү дарылап шифа табайлы. Ар ким өзүнү баягы Фатиха сүрөсү менен, Ыхлас, Фалак, Нас сүрөлөрү менен окуп, ар дайым ушул зикир, ибадаттар менен жүрө турган болсо, мындай оорулардан, баягы кыйынчылыктардан алыс болот. Эми муну билбегендер баягыдай кыйналып, ооруп, баш оорусу болуп, ушундай жалкоо болуп, эснеп, кыйналып, үй бүлөсү менен урушуп, чатак чыгарып, кыйналып жүрүшө берет экен. Ушул Кур'ан менен шифа тапкан болсок, иншалла жашообуз жеңил болот, өзүбүз оорубай жеңил жүрөбүз. Ошондуктан Кур'ан менен дарыланып, Кур'андан шифа табууну иншалла үйрөнөлү.